Бүгін 13 апрелде Кыргызстанда дагы 42 адамдан коронавирус чыкты. Катталгандардан Бишкекте 10, Чүй облусунда 6, Ош облусунда 9, Ош шаарында 5, Жалал-Абад облусунда 2, Нарын облусунда 9, Баткен облусунда 1. Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдө COVID-19 инфекциясы эң көп аныкталган аймактардын сап башында Ош облусу турат. Аймакта 128 киши коронавируска кабылган. Андан кийинки катарда Жалал-Абад облусу 91 бейтап, Бишкек шаары 69, Ош шаары 59, Нарын облусу 34, Чүй облусу 27, Ысык көл облусу 6, Баткен облусу 5. Талас облусунда илдеттин катталган учуру аныктала элек. Муну менен өлкөдө вирустун катталган учуру 419га жетти. Алардын 224-ü аял кишилер, калган 195 эркектерди түзөт. Бүгүнкү күндө 6 адам оор абалда жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Ал эми оорудан айыгып чыккандардын саны 67. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 347 адам жатат. Оор акыбал менен 11, реанимацияга кармалып турганы 6. Орто оорчулукта 336 адам бүгүн дарыланып атат. Айтып кеттим, 67-си сакайып чыгып кетти. Каза болгондордон 5 болуп туруп атат. Өлкөдө коронавируска карата 25 мартта өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ал эми вирус көп катталган Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Ош, Жалал-Абад облусунун айрым райондорунда өзгөчө абал тартиби иштеп жатат. Ага карабай илдет тездик менен жайылууда. Мындан улам 15 апрелге чейин белгиленген карантинди токтотууга негиз жок экенин Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Бир да адам контакт болгон адам калбаш керек. Ооруга чалдыккан адам калбаш керек. Бизде ошондо ишенич болот. Эгерде биз баарын тактабай туруп, бул абалдан чыгарабыз десек, кайра бул оору чыкса, экинчи жолу кайра кайталана албайт мындай процесс. Кайра өзгөчө абал кийирип жүрө бергенде мамлекет аны көтөрө албайт, экономика көтөрө албайт. Ошон үчүн азыркы кийирген абалды пайдаланып, максималдуу түрдө иш чараны баарын бүтүргүлө. Өзгөчө абал тартибинен чыгууга ар бир адам кызыктар болуусу керек. Бул үчүн оорунун алгачкы белгилери байкалса, дароо дарыгерге кайрылып, обсервацияга алынууга тийиш. Аны менен катар чет өлкөдөн келген жарандар илдетке кабылып, аны жашырууга болбойт. Анын натыйжасы өлүмгө алып келиши толук мүмкүн. Ош шаарынын коменданты берген маалыматка караганда, Испаниядан келген жаран коронавируска кабылганын жашырып, илдетти жуктурган апасы каза болгон. Көпчүлүк жарандар түшүнбөй калып атат. Ооруну жаап жашырган деген бул чынына келгенде чыккынчылык. Азыр бул суроо берип атпайбы? Көп жаран түшүнбөй калып атат. Жакшы болуп чыккандан кийин албетте өзүнүн ден соолугу, саламаттыгы мурдагы калыбына келгенде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында жоопкерчиликке тартылат деген суроо бул. Ал эми серепчилер вирусту мындан ары жайылтпоо үчүн коомчулукка туура маалымат таратуу керектигин айтат. Ал үчүн оору аныкталган аймакты тыкыр көзөмөлгө алып, ал жакка дени сак адамдардын баруусун алдын алыш керек. Муну менен жоопкерчиликти камсыздоону негиздөөгө болот. Азыр райондорду, микрорайондорду же кайсы бир ооруканаларда врачтар конкретный бир жерде иштейт да, адреси бар. Ошондой нерселерди элге деген ачык маалымдатыш керек дагы, анан эл өзү көрүш керек. Могу районго көп барбаш керек экен. Могу больницадан иштеген медиктерден чыгып атыптыр. Значит, ал ооруканага да барбаш керек экен. Ошентип элди деген карантинди сактаганга маалыматын деген көбөйтүп, кайсы жерди деген кооптуу экенин билгенден кийин эл өзүнөн өзү ошол жакка барбай карантинди сактаганга жардам берет. Ар бир жаран өздүк гигиенага көңүл буруп, коюлган талаптарды аткаруу зарыл. Бул кадам вирус менен күрөшүүгө чоң натыйжа берерин адистер байма-бай айтып келишүүдө. Эң негизгиси үйдө болууну унутпаңыз. Алмаш Бараталиева, Кудурат Ташмурзаев, 5 канал.